Акгүл Акматалиева 2 баланын энеси. Кызыл Октябрь айылынын тургуну. Ал көп жылдан бери пенсия алып батирде жашап келет. Акгүл айымга күтүлбөгөн чоң кубаныч пайда болду. Анткени көктөн издегени жерден табылып, минтип жаңа көргөлү болуп, кубанычы коюнуна батпай турган учуру. Үйдү ошол эле айылдын тургундары Демилгечи топ Султаналы уулу Кушубак атындагы орто мектепти 2006-жылы аяктаган бүтүрүүчүлөр колго абыш кылып, тамдын фундаментинен тарта чатырына чейин жаап, эжеге бүгүн үйдүн ачкычын тартуулап жаткан чагы. Bu hasengi hatta жасап жүрдüm. Hakimliği var aslında. Hakemliğinde жасадым bu hatin. Bada çoğunlukma. Ömürde olsun bolsun, baktılı bolsun. Tanrı'ya geldim, kuançta ayıp bitmedim. Çok kuanç oldum. Ayıp bitmedim. İki balam var, bir balam var. 4000 alam. Ayına. 4000 alam var. O kasasmayı çıkmıştım. Кызыл Октябрь айылынын Султаналы уулу Кушубак орто мектептин 2006-жылкы бүтүрүүчүлөрү башка мектептин бүтүрүүчүлөрүнөн айырмаланып, айылдашы жардамга муктаж болуп жүргөн Акгүл Акматалиевага там салып берүүнү чечишкен. Биз 10 жылдыктар бул кайрымдуулук иш кылайын дедик. Эгер 10 жылдык тоссок, жөн эле бир 2 күн ичинде баарын чачып жок кылмакпыз да. Бул эми эжеге муктаж болуп турганда, мүмкүнчүлүгү жектеген эжебизге биз кайрымдуулук иш кылып, сооп иш кылып, жардам берип, ак өргөзүн тургузуп бердик. Бул иш менен сиздер мисалы үчүн башка 10 жылдык, 20 жылдыктарда эмнени көрсөтөйүн дедиңиздер? Ошол жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Биз эми башкалардай болуп лишний расход кылбайын деп, сооп алайын деп ойлодук. Бул канчалык өзүң жакшылык кылсаң, Кудай Таалам сага да ошондой берет дегендей, бизге да Кудай Тааламдан жакшылык болобу деген иш менен жакшы иш сооп иш кылдык да. Там салуу идеясы 1 жыл мурун түптөлүп, 11 бүтүрүүчү ортодон 10 000 сомдон чыгарып, апрель айынан баштап 3 бөлмөлүү тамдын курулушун башташкан. Демилгечилердин айтымында курулуш жүрүшү кыйынчылыктарды туудурган жок. Аларды колдоп Акгүл Акматалиеванын бир тууган агасы жер тилкесин берип, айылдаштары курулушка керектелүү чукум, таш жеткизүү жана жыгач тилүү кызматтарын акысыз жасап беришип, үйдүн курулушун бүгүн толугу менен бүткөрдү. Көп деле анчалык кыйынчылык деле туудурган жок. Баягы балдар баары чогуу ынтымакта иш кылып алып баратканыбызга жараша эмне жумуш кылайлы десек да шыр-шыр болуп атты да. Та мейли кум ташымбы, шыйфырымбы мындай иш кылып атканда уккан кишилер дагы жакшы немелерин берип атты, советин берип атты. Жакшы жардам көргөзүп атты. Эми берге көп деле анча кыйынчылык кеткен жок. Материал жыгач жактан өзүбүз чыгардык, үй жактан. Үйүстөн калган берде таш кум чүргүп аткан акелерге айтсак, алар деле жеңилдик кылып берди бир жагынан. Ушуну курган балдарга Кудай бак берсин, узун өмүр жаш берсин, ата-энелерине, балдарына рахмат, ак жолтой болсун. Ушул биздин Акгүл кызыбыз келин алып, кыз берип, элдин асты болуп, ушул эл бар экен, кагылайымда элге кайтып эле, көптү көргөн көл болот деп, мына, сонун той болду, ак үй болду. Тамдын тоюна бүгүн айылдын тургундары, район башчысы, жергиликтүү жетекчилер келишип, демилгечи жаштарга ыраазычылык айтып, алкыш барактарын тапшырышты. Кыргызстандын ичинде жакшы жөрөлгө башталганда, быйыл ошонун баардыгын колдоп, бүт Кыргызстандан экен, телевизордон көрүп атсаңыздар керек, Нарында там салып берип атат, Баткенде там салып берип атат. Анан кийин мынакей биздин жигиттер дагы там салып, ушундай жакшы жөрөлгөн колдошуп атканына мен чоң ыраазычылык айтам да силерге. Биринчиден ошо силерди өстүрүп, ушундай тарбия берген ата-энелериңерге рахмат. Себеби дегенде баягы уядан эмнени көрсөң, ошону аласың деп айтат. Силерге рахмат. Келечегиңер кең болсун. Эч нерседен кем болбогула. Бул кайрымдуулук нерсе эч убакта унутулбайт. Аркы дүйнө, берки дүйнө бардыгын унутулбайт. Силерге ыраазычылык болсун. Алтыным Кудай иши кылып сага өмүр берсин, балдарыңдын рахатыңды кыз бет, келин ал көргөн куттуу бол. Ата-эне болгун. Атаң менен апаң көрбөсө, өзүң көргөн. Илаһым алтыным.
бар болгула, аман болгула. Ушу сага соопчулук жасаган балдарга рахмат. Аларга да Кудай өмүр берсин. Алардын дагы алдыдагы максаттары, алдыга жылып дайым эл адамдары болуп жүрүшсүн. Акгүл айымдын бир уул бир кызы бар. Алар экөө тең мектепте жакшы окушат. Келечекте алардын алда койгон максаттары абдан чоң. Алардын айтымында апасын эч качан оорутпай, жакшы көрөрүн айтышат. Эки бир туугандын үйүндө бүгүн чоң байрам. Жаңы салынган үйүндө коноктосууга даярдык көрүп, кубанычтары койнуна батпай турган чагы. Мен чоңойгондо милиция министри болгон. Себеби алар көп урууларды кармап, мекенин коргойт. Кыргызстан өтө беришин каалайт. Бала чакалары менен да жүрсүн, бактылуу болуп. Ошо балдарга чоң рахмат. Мен чоңойгондо врач болгум келет. Элдерди дарылар оорубай жүрсүн, оорубасын дегим келет. Ден соолукта болсун. Адамдар апалары ооруп калганда жардам берем. Айыктырууга. Репортер Нурлан Соорбеков, Бакай Ата району, Кызыл Октябрь айылы.